Болочок чыгыштануучу африканист кайсыл критерийлерге жооп берүүсү керек деген суроолорго жооп табуу максатында уюштурулган бул иш-чарага чыгыштануу кафедрасынын окутуучулары, чыгыштануучулар, атайын адистер, ата-энелер жана студенттер катышты. Алгач кафедра башчы Жолдошбек Бөтөнөев семинардын катышуучуларына окутуунун түзүлгөн системасы боюнча маалымат берди. Андан соң адистер өз ойлорун ортого салып, мында жогорку билимге ээ болгон студенттер эл аралык рынокто кайсыл талаптарга жооп берүүсү керектиги, ошондой эле аларга окутулуучу предметтердин актуалдуулугун аныктоо боюнча талкууларды жүргүзүштү. Бүгүн биз Ош мамлекеттик университетинин эл аралык мамилелер факультетинде чыгыштануу кафедрасы, чыгыштануу жана африканистика багытынын негизги билим берүү программаларын бүтүрүүчүлөрдүн жалпы бир тил менен айтабыз, биз стейкхолдерлердин катышуусунда талкуулап жатабыз. Бул чыгыштануу африканистика багыты бүгүнкү күндө коомчулуктан суроо талап барбы? Эгер бар болгон болсо, ал кайсыл максаттарды көздөп атат? Негизги билим берүү программасынын максаттары кайсы, милдеттери кайсы? Биз мурда буга чейин бүтүрүүчүлөрдү ар адистиктер боюнча, багыттар боюнча саны жок бүтүрөт элек да, бирок алар жумуш орундары менен камсыз болбойт эле да. Мына ошон үчүн биз бүгүн стейкхолдер деген жаңы аталышта, же болбосо жумуш берүүчүлөрдү чакырып, негизги билим берүү программасын аларга айтып, алар менен тааныштырып, мына биздин негизги билим берүү программасында моундай баалуулуктар жазылган. Алар өздөрүнүн оюн айтып, моулар керек экен, моулардын кереги жок экен, моундай кылсак жакшы болот эле деген сунуштарды айтып атышат да. Ата-энелерди чакырдык, мына алыскы Кара Кулча, Өзгөн, Кара Суу райондорунан да ата-энелер келип, алар багы балдарын бизде окутуп атат да, чыгыштануу африканистика багытында. Алар эмне максат менен бизге тапшыртты балдарын? Алар эмнени күтүп атат бизден? Балдары кандай адис болуп чыгат келечекте? Алар дагы бүгүн талкууда аралашып, өздөрүнүн оюн айтып атат да. Студенттер эмне үчүн бизге студенттер тапшырды? Ушул чыгыштануу африканистика багытында. Алар эмнени күтүп атат? Эмнени ала алат? Бүгүнкү күндөгү билим берүүнүн сапаты кандай болуп атат? Мугалимдер канааттандырарлык билим берип атабы? Университет тарабынан шарт кандай деңгээлде түзүлдү? Мына ушулардын баардыгын билим берүүнүн күнгөй жана тескейлерин биз мына жумуш берүүчүлөр, ата-энелер, студенттердин катышуусунда биз талкуулап жатабыз да. Абитуриенттер окууга тапшыраарда адистиктин аталышына карап ишеним менен билим алууну баштап алганы менен андагы талаптар, кандай компетенттүүлүккө ээ болору жана кандай деңгээлдеги жумушка орношору бул өзүнчө маселе. Окуучу учурда кесипкөй адистерди даярдоонун заманбап шарттарын өздөштүрүү аракетинде иш алып барып келет. Практикалык кеңештер берип атышат. Мына бухгалтер, аудитор, же болбосо финансист болуш үчүн конкреттүү практикалык мынау көндүмдөр керек экен. Мун үчүн силер могу курстарды убагында окуткан эмес экенсиңер. Биз барып алып жумуш үстүндө ушуну үйрөнгөнгө мажбур болдук. Же болбосо, мынау курс дисциплинаны силер бизге берген экенсиңер. Мына мен иштегениме 4-5 жыл убакыт өттү. Бирөөсү да мага пайда істеген жок. Демек, бунун эч кандай практикалык мүнөзү жок экен деген нерселерди айтып атат да. Мына ушундай пикир алышуулар болуш керек. Американ окугандагы негизги билим берүү программасы жөнүндө айтты. Бул сөзсүз боло турган процедура да, мына силер өткөрүп атканча. Окутуунун программаларын түзүү ар бир окуу бөлүмүнүн өзүнө жүктөлгөндүктөн татыктуу кадрларды даярдап чыгаруу аракетинде эл аралык мамилелер факультетинде көптөгөн иш-аракеттер турмушка ашырылып, студенттерди чет өлкөгө алмашып окутууларга жөнөтүп, билим берүүнүн жогорку сапатын жаштарга жеткизүү аракетинде.